Бул аппараттагы ала кииздер алгач элден алынган жүндөр башка аймактан өз этабы менен жуулуп, андан соң тытылып даярдалат. Ала кииз даяр болгонго чейин бир канча аппараттан өтүп, бир күн кечки убакытты талап кылат. Бүгүндө ак койдун жүнүн алып атабыз. Ошол койдукунан көбүрөөк биз талап кылабыз да, ак койдун жүнүн. Кара койдукун дагы кошо ала беребиз. Алга жазгы күзгү деп айырмасы болбойт. Жүндүн баасы кара койдун жүнүн азыркы күндө 5 сомдон 10 сомго чейин деп койдук. Ак койдун жүнүн 20 сомдон 50 сомго чейин деп койдук. Жүндү кайра иштеткен ишкана ушул жылдын жаз айында Талас районунда ачылган. Элден жүндү дүң баада сатып алып, чекемектерин терип, тазалап даярдап көрүшөт. Учурда ала кииздерге суроо талап жогору. Бул жүндөр тандалып алынат, таза болуш керек. Таласта билесиз чекемек, уйгак деген нерсе бар, ал машинкадан өтпөйт. Анан ошонун баары тазаланып, ушинтип токмок орат, жуулуп келет ал жактан. Анан берден дробилкадан өтөт. Дробилкадан өтүп майдаланат. Анан кийинки станок бар. Кийинки станоктон тытылат. Өтөт. Өткөндөн кийин бул жакка келип, көтөрүп келип жүндөрдү салабыз. Көздөр көргөндөй бул жакка салабыз, ченеп. Мунун ичине салынат. Бул жактан айланып, иштетилип, тытылып отуруп, тигил жакка барат. Тигил жактан мулдай айланып өтүп, рулон болуп, тоголок болуп даяр болот. Анан тытылгандагысы мына ак жүндөр да. Бул жактан тытылып, ушундай даяр болуп, рулонго оролот, мына ондай болчу. Бул жактан оролгондон кийин кабатталып, бизге даяр болуп, тигил жакка тебилгенге жөнөтүлөт. Ала кииз жасоо технологиясын бар аппараттын жардамы аркылуу ишке ашат. Тала түстө сай-сайда сапырылган жүндөр бүгүнкү күндө Талас районунда иштетилип, мындай ала кийиздер, шырдактар жасалууда. Бул ала киизди жасоо үчүн бир жумалык убакыт талап кылынат. Негизи бул ала киизге жергиликтүү тургундардын суроо талабы жогору. Бул жүндү кайра иштеткен ишкана ачылганга чейин жарандар күзгү жана жазгы жүндөрдүн таштандыга таштап келген болсо, эми арзан болсо дагы бул жерге өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Талас району.